ырчы Анжелика 15 суроого жооп берет. Саламатсызбы? Баштадык мында? Үйдө кандай кол жейкесиз? Колго кир жуудан рахат алууга кайттым. Тамактар келе берет экен, өзү эле дегустатор болот экенсиң. Я обожаю Уилла Смита. Где бы он ни был. Кыздарыңыздын кимисин ырчы кыласыз? Мага бер деп талашкандар көп болуп атат да. Сиз жашаган үйдүн баасы чын эле 43 миллион сом тура барат. Конуко чакырган, ошол жакта жашап жатабыз. Анжелика жеке жашоосун ачыкка чыгарганга даярбы? Сен орунда болгондо мен балким ичип кетмекмин дегендей. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин коногубуз жанды тынбаган 3 кыздын апасы ырчы Анжелика 15 суроого жооп берет. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Сонун. 2 саат кечип келдиңиз. Ооба, себеби бар. Барбы? Ооба, биринчиден түз эфир эмес, съемка экенин билдим. Экинчиден бүгүн кечигип атам деп баягы кырдаал болуп калат кээ бир учурда. Акыркы күндөрү мен эч бир интервьюларга, түз эфирлерге деле баягы бара элекмин. Байкасаңыздар керек. Себеп дегенде баягы бардык маалыматты өзүмдүн инста баракчаман жазып атам. Анан баягы мурун кандай десем, бошураак Анжелика болсо, билбейм, карантинде такыр бошогон Анжелика болуп кетти. Ого бетер, мисалы ушундай съемкаларга. Себеби кечөөнкү кайрымдуулукка таратылган азык-түлүк бүгүн багажникте калып калышы мүмкүн, кеч болуп кетип, баягы комендантский часка туш келип калып, эртең мененкисин баягы аманатты жеткирүү илдетинде Сокулукка чейин барып келүүгө, Кара-Балтага чейин кайрадан барып келүүгө туура келип атат. Анан ошол себептен бир аз тыгын болуп, шаарга кирүү проблемасы чоң болгондуктан кармалып калдым. 3 кызымды да ата-энемдикинен бүгүн дем алыш күндөргө жеткирип келе жаткам. Мындай отурайын шашпай, бир кызым ач болуп калды, бирөөсү кулап түшүп бийлеп атат дегендей кылбай. Себеби эненин баягы жүрөгү каерде болбосо дагы толкунданып турат да балдары үчүн. Кечиримдүү экен демек. Ооба, азыр апакемдин тегерегинде 3 кызым, ошондуктан мен азыр отуруп шашпай баардык сурооңузга жооп бергенге даярмын. Баштадык мында? Анжелика бул? Анжелика бул 30 жаштын тамагын ичип, 3 кызды тарбиялап, жана ошондой эле каалагандай бир жашоону тандап, каалаган жумушун, каалаган хоббиси менен, спорт менен аябай жакшы баягы достошуп жаткан учуру. Мен үчүн жөн гана бир айым. Кыялданууну токтотпогон, идеяларга бай, көптөгөн долбоорлорду жазып аткан айым. Жакшы экен. Экинчи, сиздин эртең мененки тамагыңыз, идеалдуу тамагыңыз эмне менен башталат? Албетте бир стакан суу бул эч качан тажамак түгүл, керек, сөзсүз түрдө. Анан кофе. Баштата албайсыз. Мен кофеманмын, мен кофесиз жок, такыр жашоомду бир элестете албайм, кофе ичмейинче, мындай нерсе жетпей жаткандай боло берет да мага. Кофе сөзсүз түрдө болуш керек. Аны мен жумуштагы баардык кыздар дагы, жардамчыларым да билет. Алыс жактан эртең мененки рейс менен учуп келе жатсам дагы аэропортто кофе менен тоз алышат. Же ошол кофе машинка жумушумда ар дайым бар. Кофеден тажабайм. Жакшы экен. Үчүнчү, кандай адам менен тыгыз мамиледе болгуңуз келет? Эми мурун Анжелика балким хобби катары ырчылыкты гана көрүп жүрсө, азыр менин хоббим аябай көбөйдү. Мисалы, кумир туткан ырчылардын жанында көп жүргөндү каалайт элем да. Алардын ырдаганын, алардын баскан турганын, сүйлөгөн алып жүрүүсүн баардыгын байкагым келчү. Ошол адамдардын арасында көп жүрдүм, Кудайга шүгүр. Азыр мен кичине өзгөрдү болуш керек, көз карашым. Азыр баардык тараптан ийгиликтүү инсандардын жанында көп жүргүм келет. Ошолор менен баарлашкым келет. Көп китеп окуган инсандын ар бир сөзүн мындай жүрөгүмө сиңирип алгым келет да. Мен көп колдонулбаган сөздөрдү үйрөнгүм келет. Демек, начитанный деп коет, мындай көп окуган адамды, билимдүү адамдын жанында көп жүргүм келет. Себеп дегенде мен билем, баардык жака билим керек экен азыр. Ийгиликти куруш үчүн, бизнести жасаш үчүн, балдарды тарбиялаш үчүн, татыктуу бир ушундай жашоону жашап, үй бүлө куруш үчүн дагы буга билим керек экен. Билимсиздик бизди артка тартат да. Азыркы учурда көптөгөн тренерлер
Жакшы бир кызматта баягы элчи айымдарга аябай кызыгып келем. Кыялымда элчи да болгум келет. Ошол айымдар менен көп баарлашам. Жакшы экен. 4-нчү суроо. Үйдө кандай кожо экенсиз? Айтпайм мыкты кожо экенмин деп. Бирок даамдуу жана ошол тамакты даамдуу жасагандан кийин кооз кылып тарелкага салганды абдан жакшы көрөм. Мунун баардыгы эле мен чыгармачылык инсан болгондугуман болуш керек. Баардык нерседен кооз нерсени жасагыбыз келет, көргүбүз келет, аны сүрөткө тарта алгыбыз келет. Эми мындай да, бир туруп Анжелика эртең менен кечке чейин таң атканга чейин тыпырчылап үйдү жыйнап жүрө бериши мүмкүн, огородко чейин чыгып кетип калат да. Баардык нерсени унутуп, бир күнү айтат, бүгүн эс ал. Баардыгы чачылып турса дагы, баардыгы эмне болуп турса дагы деп мындай өзүмө мүмкүнчүлүк дагы берем. Кээ бир учурда эч нерсе да кылбай койгон учурум болот да. Мунун баардыгы эле баягы состояние души деп коет го, жан дүйнөнүн бир кандайдыр бир абалына жараша болуш керек. Кээде жөн гана эркелеп, өзүмө өзүм эркелейм. Ушундай кожо экенмин. Бирок мына ушул карантин учурунда кайрадан баягы идиш жуумай, тамак жасамай, колго кир жуудан ырахат алууга кайттым. Бирок акыркы 2 жылда мындай үйдө көп жумуш менен алек эмес болчумун. Үйдө баягы кожо эке эмес, баягы конок катары эле болчумун да. Келдим, уктадым, эс алдым, кеттим, ооба. Себеп дегенде жумуш абдан көп болчу. Эми бизнес менен, иш менен көп алектенген инсандардын жашоосунун баары ушундай болду. 5-нчи суроо. Сиз жашаган үйдүн баасы чын эле 43 миллион сом турабы? Мен ошону окуп өзүм да таң калдым. Ошончо миллион сомдук үйдө жашап атамбы деп. Чындыгында мен өзүмдүн жашап аткан үйүмдүн баасын так билем. Себеп дегенде үйлөнүп үлпөт көйнөктөр чоң 3 кабаттуу борборду мурунку жолдошум экөөбүз куруп, баягы жасайбыз деп аткан маалда квартирага алмашылып, анан кийин ошол батир түрүндө биз 8-чи кабаттан үй алганбыз. Мына ошол үйүмдүн баасын билем, так канча ремонтуна кеткен, ине жибине чейин билем, анткени баардыгын өзүм жасагам. Анан кийин мына акыркы жарым жылда конокко барып жүргөн үй, бул баягы келечектеги биздин үй бүлөбүздүн үйү десем болот. Бирок ал үйдү мен сатып алган эмесмин, баасын да билбейм канча экенин чынын айтканда. Экинчи ошол үйдү айтып атсаңыз керек, себеп дегенде бир сайттан көрүп таң калдым, аябай буга ушунчалык кимге, демек мен билем ар дайым Анжеликанын жеке жашоосу кимди гана кызыктырбайт, эмне жеп атат, эмне кийип атат, ким менен сүйлөшүп атат. Ошол сүйлөшүп аткан мырза дагы ал кандай мырза, ал 2 көзү 2 кулагы барбы же 3-4 анын кулагы, аябай көргүсү келгендер бар да. Аябай мен түшүнөм да, аябай кызык, баардык нерсе кызык. Анан жашап аткан үйүмдүн баасын апыртып, чапыртып көрүп турам, аябай эле. Мен ойлойм, кошуналарым айтып атса керек, Анжелика аябай эле мактанат, өзүнө өзү пиар кылып атайын сайттарга чыгарып атса керек деп. Бирок андай деле эмес болуш керек, мен билбейм, ал көп жылдардан бери алынган, баягы котлован курулуп атканда алып, жасалып, ремонт кылып жүрүп, анан баягы эми азыр карантинде батирде эмес, эми жер үйдө дагы ойноп кыздарың менен болуп тур деп конокко чакырган. Ошол жакта жашап жатабыз, 2 үйдөн барып келип. Бирок билбейм ал канчага турган, канчага эмне болгон. Бир отоло качан көчүп барайын деп Эч бир нерсесине, столуна, стулуна дагы тешем жок. Эми көчүп барганда эмне, эми биз бир 5-6 футболка керек болсо эле азык түлүк дүкөндөн алып турсак эле жашоо улана берет экен. Бул Ысык көлдөгү мисалы коттеджге деле 10-15 күнгө снимать этип алып жашагандай эле, ошондой эле да аяка деле көп көчүүнүн деле кажети жок. Эң негизгиси адам баласына деген таза төшөк, анан кийин баягында жүрөгү тынч болсо эле бакубат жашоодо жашайт деп ойлойм. Бирөөнүн бирдекесин албай, бирөөнүн көңүлүн оорутпай, бирөөнүн акысын жебей дегендей. Мен ойлойм, баардык нерсе адамга сиңимдүү болуш керек дейт го. Баягы ошондо гана адам толот, семирет дегендей. Аппарык болуп жүрө берген адамдар демек. Эми билбейм кандай, бирок мен өзүмдүн жашоомдо таң калыштуу нерселер болду.
душманды алыстан издебе дегендей. Ошондуктан мен жакын курбуларыма кээ бир маалыматты айткыча келип телеканалга мен жакшы көргөн көрөрмандарыма түзмө-түз айтып сүйлөгөнүм оң экен деп ойлоп калдым. Себеби жакының сени түшүнүп турса дагы баары бир ар жакка барып өзүнүн оюндагысын жасай берет экен да. Жашоодо ошол нерсени көрдүм. Ошондуктан менин сүйүүм бул менин көрөрмандарым, мени чындап жакшы көргөн инсандар. Мени кандай Анжелика катары ушул күнгө чейин билип келсе, көрүп келсе жана көргүсү келсе ошондой көрүшсүн деп гана кайрылып өтмөкчүмүн. Себеби мен эч нерсени жаап эч кимден жашырбайм. Баардык суроолорго мына кайсыл эфир болсун, кайсыл күн болбосун келип жооп бергенге даярмын. Рахмат. 6-чы суроо. Сиз акчага кызмат кыласызбы же акча сизге кызмат кылабы? Билбейм эмне деп гана жооп беришти. Бул мен үчүн эң оор суроо болуп атат. Эми жашоодо азыр экөө тең эле бирдей болуп атпайбы? Кээде биз акчага кызмат кылабыз. Баягы учурлар болгон, мен жок дебейм. Баягы кээ бир компанияны жарнамалагым келбесе дагы, кээ бир инсандар менен сүйлөшкүм келбесе дагы, баягы акча үчүн ошол нерсени жасаганга туура келген да. Мындай көңүлүңдү ооруткан адамга дагы кайрадан мындай, ой, акча берип койсок жарнама кылат, кайка бармак эле десе, ооба туура деп баягы барып себеп дегенде это выживание, это жизнь. Это бул жашоо да. Анан барып баягы жарнамасына тартыламбы, ошол компанияны чын жүрөгүм менен да жарнама кылсам дагы мен ал кирешени Кудайдан келип аткан киреше катары көрөм да ар дайым. Кандай адам кандай ою менен жасабасын. Себепкер катары ошол адам аркылуу балким Кудай мага берекесин берип атат деп ойлопмун бир учурда. Акча мага чындыгында кызмат кылбайт. Көп учурда ошо биз кызмат кылат болушубуз керек. Акча мага кызмат кылбайт деген баягы инсан балким ал ушунчалык жан дүйнөсү бай, азык түлүккө огороду бай, мындай акчасы жок деле жашап кете ала турган адам айтыш керек да бул нерсени. Мен баягы Кудайга шүгүр азыр бирок эми баарыбызга эле белгилүү да, баардык нерсе акча. Канчалык деңгээлде эле мен азыр төш кагып кыйкырбайм, ой, акчасы жок деле минтсек болот, тегинтсек болот деп, бирок ооба бизнеске көп убакыт керек, сабырдуулук керек, аз эле акча менен жасаганга бизнесте. Бул өзүмдүн жеке практикамда болгон. Ал эми акча көбүрөөк болсо, сен албетте оюңдагыдай шикарный ремонт жасайсың, сонун кездемелерди алып, ошонун сонун дизайнерлерин нанимать этип, мисалы, ошол эле мода үйүмдү бир учурда жараткан акчанын үстүндө бат иш болуп кетет да. Бирок мен ошол бирден ийне жибинен чогултуп атып, бир көйнөктү эки көйнөккө, экини үчкө көбөйтүп атып жасаган бизнес практикамда адамдын көбүрөөк аракетине басым жасайт элем да. Ошондуктан бирок анда деле акча керек болот да. Ошондуктан иштеш керек, иштегенде гана акча пайда болот. Бирок ошол ишти кандай иш болбосун киреше алып келип атпы ошол иш. Ошол ишке баш отубуз менен кирип туруп эмгегибиздин баардыгын жумшашыбыз керек. Жакшы жооп болду окшойт, 7-чи суроо. Арыла албай жүргөн кандай терс адаттарыңыз бар? Жаман адатыңыз деп коелучу. Көбүнчөсү ушул суроого уйкучумун деп айтат болуш керек, бирок алардын катарын толуктабайм. Белгилүү баардыгын эле аз уктайм. Мен бир аз адамдардын ошол көңүлүнө карап иш кылганым да. Көңүлүмдүн баягы катуу боло элеги да. Мындай кээ бир адамды жоготпош керек десе, жоготпой кое албайм да, кайра эле жүйүп кетем да. Мейличи деп эле баары бир адамдан жакшы нерсе күтө берем да. Бирок айланып келип эле ошол нерседен өзүм кайрадан запкысын көрүп калам. Же болбосо ошол адам менен сүйлөшүп атып, мен саат убактым башка жака кечигип атсам дагы, ал адамдын баягы сүйлөп аткан сөзүн сыйлап угуп отура берем да, деп мейли деп эч жака шашпаган адамдай болупчу, ичимен күйүп бушап атсам дагы бир туруп кете албайм да. Ошого бир үйрөнүш керек болуп атат. Туруп эле кечиресиздер, мен шашып атам деле кетип калыш керек да. Ошентип мындай бир убакыт жойлуу, экинчи убакытка дагы запкысын тийгизип калган мезгилдерге өзүмдү ойлойм, өзүмдүн мүнөзүм ошого бир тиешелүү болуш керек деп. Ошого сиз өзүңүздү алып келе албай атасыз. Ооба, катуу боло албай жатам да. Катуураак болуш керек болуп атат Анжелика. Билем мындай мүнөзүм кээ бир учурда катуу эле, бирок дагы болсо аны мындай курчутуш керек болуп атат. Демек сиздин жумшактыгыңыз бул сиздин терс сапаттарыңыз. Ошондой болуп калып атат. 8-чи, кыздарыңыздын кимисин ырчы кыласыз?
кетпейм. Ким шыктуураак? Улуусу ырдап жүрөт азыр? Улуусу аябай ырга кызыгат. Болгондо да башкача көз караш менен да, мындай профессионалдуу деңгээлде десем болот да, өтө ушунчалык ар бир нотаны сезет, өзү ырдап атып, запистен мисалы үчүн бир жерин туура эмес ырдап калса, өзүнүн көңүлүнө жакмайынча ырдабай коет да. Көбүрөөк кызыгат. Мен үчөөнү тең эле бир ырчыгы өзүм кылбайм. Чын айтканда, үчөөнү тең ырчылыкка алып барып, өзүм жетелеп, мына ушул ырчы болот деп мындай аракетин көрбөйм. Эгерде мына ошол эле азыр ыр жаатында мугалимдер бар болуп атат, мен кызыңа продюсер болуп берейин деп атат, бирок карап көрсөм эми кантип эми кызыма башка адам продюсер болот. Бирок үнүнө кызыккандар көп болуп атат да. Мен кызыңды ырчы кылам, бул кыйын ырчы болуп чыгат, мага бер деп талашкандар көп болуп атат да. А бирок өзүм ошол кызым менен мындай заниматься эте албайм да, менин оюмча. Жумушта баары бир болбойт болуш керек деп ойлойм да. Катуу кармалбайсыз? Жок, өзүм билем да, ошол ырчылыкта деген тоңосуң, үшүүсүң, температура болуп ооруп атса дагы адам ошону билгизбей сахнага чыгып, көзүң лакылдап чыгып кетейин деп атса да күлүп, жылмайып билешиң керек да, муундарың, тизелериң калчылдап атса дагычы. Анан ошентип ооруп калган мезгилде мен кантип кызымды карап тура алам сахнадан ооруп атканын билип турупчу. Билбей койгонум жакшы да. Ырчылык кесип бул өтө оор кесип. Аял кишиге деле бир мындай туура келчүдөй кесип эмес деп айтсам деле болот да. Мындай караганда өтө оор, кыйын. Ойлойт баардыгы эле ой кийинишет, боёнушат, жыргап жүрөт деп, бирок аркаңдагы сөздөр, бут тосуулар чындыгында жөнөкөй жашоодогу инсандан кыйла эле айырмасы бар да. Ошол нерселерге билбейм, кызым жөнүндө бирөө бирдекени сүйлөп атса жүрөгүм жарылып кетет болуш керек. Ошол себептен эле көп мындай коргогум келет да. Кыйын продюсер болуп кызыма мындай сөз тийгизбей бүт жаатында мындай калкаласа, мен ошол балким продюсерге балким кызымдын чыгармачылыгына ишенип бере алам да. Баары энеси да азыр көзүңүздөн жаш атайын деп турат. Келечегим баарын элестетип жүрөм, себеп дегенде биз дагы аябай эле гастролдордо кыйын күндөрдү көргөнбүз. Баягы кийейин десең туфлиң тоңуп калып, таш болуп, анан бутуң батпай жатып, бутуңду тыгып кийген учурлар болгон да, тоңгонунан. Момундай софиттерге барып, туфлибизди кармап турат элек, жумшарса кием депчи. Мен ошондо жүрөгүм азыркыга чейин ооруйт. Кичинекей кызмын, колготкимди жоготуп алгам ага чейинки бир айылдан. Ошо 100 сомго колготкиди алып берип койбоптур, ошол жердеги чоң эле адамдар жанымда баягы. Ошолордун концертинде жүргөм да, бекер эле ырдап, окуман калып. Ошо кичинекей кызга эмнеге колготки алып бербей коюшкан деп жүрөгүм дагы деле ошол нерседе калган да. Элдин баары тоң кийип, куртка кийип отурса, биз жалаң лямкача көйнөкчөн ырдап киргенге чейин денем бүдүр болуп, кызыл болуп, денем эчтеке сезбей калчу. Керек болсо, мындай маңкаң бул жака чейин түшүп туруп, ошол жерде сосулька болуп тоңуп калат десең кирбейт да кайра. Ушундай муздак суукта нарында мисалы ырдаганбыз да, бирок бул нерселерди мен мындай өзүмө мотивация катары эстейм. Кайгырбайм, бирок ойлоп коем, ошондой эле күндөрдө кыздарым көрбөсө экен депчи. Чындыгында ошондой чыгармачылыктын чынында суугуна дагы, ысыгына дагы быштык. Бул 20 жылдан бери ырдап келе жаткан ырчылар азыркылар билбейм, гастролдой элек болуш керек. Мынчалык. Качан акыркы жолу гастролго чыктыңыз? Акыркы жолу өзүмдүн шоу программада концертим менен 2016 болуш керек эле. 15 экен азыр. 5 жыл мурунку деген Instagram напоминать этип турат. 5 жыл мурун ушул күндөрү биз Баткенде жүргөнбүз. Ушул күндөрү биз Лейлекте концерт коюп жүргөнбүз. Ошондогу гастроль акыркы гастролдордон болгон. Жакын арада пландар барбы? Жакынкы жылдары же? Буйруса быйыл күздө чоң концерт беребиз. Анан эмдиги жылкыга полный концертный турне бар. Өзүмдүн Star KG аталыштагы продюсердик борборумдагы тарбияланган 50 окуучум бар. Азыр 50-нүн 20сы сахнага даптаяр. Ошол 20быз менен биргеликте чоң автобус буйруса алып алып кыдыргыбыз келет. 7 областтын баардыгын 1 жыл бою. Ниетиңиз орундалсын. 9-чу суроо. Эгерде бир күн ичинде сизге эркек болуп жаралып калсаңыз, эмнеден баштамаксыз? Эркек менен айымдын айырмасы барбы? Баягы жаралгандан.
Кандай? Кээ бирлер мисалы айтат го, эмнеге мен эркек болуп жаралып калган жокмун? Мисалы аялдардын түшүгү кыйын, эркектердики оңой дейт. Мен үчүн адамзаттын жан дүйнөсү бирдей, аракети бирдей, күчү дагы бирдей. Физикалык жактан эле балким ушул Кудайым эркектерге күчтү көбүрөөк берип койбосо физикалык жактан. Бирок чыдамкайлык, сабырдуулук боюнча бирдей эле болуш керек. Мисалы үчүн мектепти деле карап көрсөк, кыздар отличница болуп, көбүнчө кыздар активдүү болуп мектепте өздөрүн көрсөтөт да. Балдарыбыз мындай спокойно жүрүшөт, көп деле жакшы окубай коюшат. Для них это нормально го. Анан кийин 11-ди бүткөндөн кийин, университетти бүткөндөн кийин эле баягы ошол отличница болуп, активдүү болуп жүргөн айымдын эмнегедир сен кызсың, сен аялсың, сен жарсың деп туруп бир немеси түшөт ылдый. Анан эркектики көтөрүлөт экен да. Эмне десе бул эркектин сөзү, эркектин иши, эркек кыйын болуш керек дегендей эле баягы аң сезим жөн эле менин оюмча. А так наристе бирдей жаралат, бирдей төрөлөт. Эркек уулбу, кызбы, мүнөзү бирдей, кылыгы бирдей, эркелегени дагы бирдей. Менин оюмча билбейм. Мен айым болуп дагы, мырза болуп дагы бул жашоого билбейм, кийинки жашоого төрөлсөм деле ушул бойдон эле мүнөзүм калуусун каалаймын. Чынчыл, аракетчил, чарчабаган, өжөр мырза болмокмун. Азыр кандай айым болуп турсам, ошондой эле болмок менин оюмча. Эчтекени өзгөртмөк эмесмин. Жакшы. 10-чу. Балким албетте айымзатка болгон мамилем башкача болмок болуш керек. Анткени мурда өзүм айым болуп көбүрөөк түшүнөм да. Айымдарга мен балким ушул мыкты ата болмокмун, мыкты күйөө болмокмун балким деп ойлойм. Ошол айымдардан баягы жалгыз айымдардан эле көп нерсе зависит этпейт. Көбүнчөсү ошол, бирок турмушта үй бүлөдө эркектен көз каранды да нерсе. 10-чу суроо. Кинодогу каармандарды сүйүп калган учурлар болду беле? Вау. Каарман. Актёрду эмес. Актерлордо ошол каармандар. Жок, эки нерсе бар да, сен анын деген келбетин сүйүп калышың мүмкүн. Же болбосо анын ролун. Кандай роль? Кээ бирлер роль аркылуу келбетин сүйүп калат. Я не знаю, я обожаю Уилла Смита. Где бы он ни был. Уилл Смиттин кайсыл кино тасмасынан көрбөйүн. Конечно, он эми баягы. Азыр орусча, кыргызча. Уилл Смиттин мен баягы киносу башталгандан баштап эле мен аны сезип баштайм да. Анын ар бир кадрларын, режиссерлук аракеттери, адамга көрсөткөн нерсеси, сүйлөгөн сөзү эч качан бир жаман тасмада тартылган эмес. Кайсыл тасмада роль жаратпасын, ал идеалдуу. Мен үчүн ошол идеалдуу каарман Уилл Смит. Ошондой мүнөздө мырзалар жагат. Өзүңүз айтып калбадыңызбы, келбетимби же аткарган ролюмбу деп. Эгер келбетине келсекчи? Билбейм, кандай келбетте мен үчүн мырза болбосун. Эгерде анда эркектик сапаттар бар болуп, дароо анын кыймыл аракети мындай дароо эле билинет да. Анын эгерде энергетикасы, анын көз карашы, сүйлөгөнү, манералары жакса, мен билбейм, келбетине деле карабай болушум керек. Ар бир адамдын мен көзүнө карайм, анткени адамдын көзү ар дайым жан дүйнөсүн көрсөтүп турат. Көзү жылуулук берсе, көзүндө бир мээрим бар болсо, ал мен үчүн эң сулуу адам дүйнөдөгү. 11-чи суроо болсун. Анжелика жеке жашоосун ачыкка чыгарганга даярбы? Анжелика жеке жашоосун акыркы 15 жылда ачык жайды, элдер аны мясорубкага салды, андан фарш жасап, пельмен жасап жешти дейт го. Ошондуктан азыр жеке жашоомду эч качан ачпайм. Мени чычаладышсын, мен жөнүндө кандай азыр ушак айтпасын, кимге гана жармаштырбасын, мени кандай сүрүшпөсүн, жерге ташка урушпасын. Менин жеке жашоом бул менин жеке жашоом. Болду. Ал сыр бойдон калыш керек. Мен жеке жашоомду ачып бериш үчүн баа жеткис, сан жеткис бир гонорар дагы интервьюда.
Это слишком дорого стоит, чтобы я раскрылась. Канча турушу мүмкүн? Баа жеткиз. Баа жеткиз. Же өзүңүз менен кошо кетет? Ооба. Мен негизи китеп жазып аткан болчумун. Бирок жеке турмушум ошол көркөмдөлүп кетти, аябай художественный болуп, кээ бир жерлерин бурмалаганга туура келди. Себеп дегенде ачык эле жеке жашоомду мындай балп эткизип жазып көрсөтүүнү кайра туура көрбөдүм. Кээ бир китептер мага ошого түрткү берди. Сара Джоун китептерин акыркы учурда көп окуп, ошондо түшүндүм да. Көрсө адамдын, ар бир адамдын жеке жашоосу өзү менен кошо кеткен оң экен. Эгерде сен мисал катары китеп жазгың келсе, анда аны көркөмдөп, баягы фантазияңды күйгүзүп, өзүңдү копировать этип, каарман катары коюп туруп, ошол каарман жөнүндө жазып, ошол каарман менен достошуп, ошол каарманды сен бактылуулукту көздөй жиберип, караны ыйлатып, трагедия жасап, бир каарманды жаратышың керек экен да. Меники ошол чыгарма болот окшойт. Бирок чыгарманын 50% чындыкка жараша болот. Качан бүтөт ал китебиңиз? Менин 40 жашымда презентацияланып койгоюм. Дагы 9 жылдан кийин. Буюрса, аман болсок. Кийинки суроо болсун анда 12-чи суроо. Башкалардын сиз жөнүндө айткан эң жагымсыз сөзү кайсыл болду? Көп да эми. Биздин жан дүйнөбүз баарыбыздыкы назик. Айтылган сөз, атылган ок дейт. Ар бир айткан баягы курч сөздөр жүрөктү тилет, жүрөктө калат. Бирок ошону ойлоп турасың, оңдоносуң, түздөнөсүң. Бир эле эмес, бир нече сөздөр болгон. Бирок ал нерселерди мен жуттум, ал нерселерди уттум. Бул менин Анжелика деген атым элге таанылгандагы бир себептер. Ата-энеси таштап кеткен, балким ата-энеси жок, бир ырчайын багып алган кыз экен дегенде алып жашнакай эле ата-энем барып тургандагы мага бирөөнүн кызы катары мамиле кылышкандай, бир ошондой ушак катуу жүргөндө жүрөгүм ооруган. Мен эч ким таштап кеткен эмес, менин ата-энем бар деп. Анан кийинкиси болсо ошол кандайдыр бир ошол пласт сөздөр менен мен ошол турмуш курганымды дагы туура эмес көрүп, жалгыз эле ошол мен 17 жаш курагымда, 18 жаш курагымда бала жытын жыттадым. Ошондо жалгыз эле Анжелика ошол дүйнө жүзү боюнча эрте турмушка чыккан болгом да. Бир күндө 36 гезит бар экен, ошончо гезит бар экен билген эмесмин. Бир киосктон чогултуп алгам да баарын. Биринчи бетине чыккан болчумун. Баягы бир кандайдыр бир кылмыш жасап койгон преступник катарычы. Ошондо шок болгом. Баягы бу жаман баягы бузуп жазышкан да, кош бойлуу экен, андай экен, мындай экен деп анан эң макул 12 ай наристе көтөрөм анда деп ичимен ойлонуп койгом да. Себеп дегенде баягы турмуш кургандан кийин, жарым жылдан кийин гана анан баланы пландап, анан кийинчерээк балалуу болдук да. Анан көрсө баардык нерсе убакыт өз ордуна коет экен. Баардык нерсени. Анан кийинкилери уже мындай көнүмүш болуп калды. Калгандарын эми жашоого нормалдуу нерсе катары кабыл алып калдым да. Айтып ататпы, жасап ататпы, демек адам балким ошол бирөөнүн жакшылыгын көтөрө албай жатат. Же өтө жумушу жок, эчтеке менен алектенбеген адам деп эсептеп коем, ушак чыгарган адамды. Бездельник деп коем да. Демек азыркы учурда ошол адамды мен жумушу болуп алганым таң калтырат. Азыркы учурда кандай? Көнүмүш болуп калды ошондой айтып сөздөр. Ооба, азыр эмне деген учурда, кандай болгон учурда дагы эл дагы башкача болуп калды. Байкасаңыз, эл мурдун ушакка дароо эле ишенип, арбытып, мындай жүрүп болуп кетчү да. Азыр мисалы бирөө мен жөнүндө бирдеке деп жазса, баардыгы жазат, ушул эле калды эле. Силер сөз кыла элек. Ну и что? Ал деле жеке жашоосуна өзүнүн эмеси бар, укугу бар. Эмне болуптур, жашнакай тып-тып, зато 3 кызын багып атпайбы деп мен ордума эле сүйлөп коюрсам мен болсом, деп калам. Эл деген азыр башкача деп. Эл мурун баягы кичине караңгыраак эле бир тараптагы ушакка ишенип жүрсө, азыр эл деген ушак каяктан чыгып атканын да билип калды. Ушинтип эле ичиңер күйгөндө эле ушинтип сөз кылып баштайсыңар, анан тиги бу деп эжекелерибиз, байкелерибиз дагы бизге болушуп жазып калганда сүйүнүп калам да. Азыр эл башка.
Ошондуктан азыр ушактардан коркпойм. 10-чы суроо. Сизди көрө албаган хейтерлер менен бетме-бет жолуккуңуз келеби? Жолуккам. Жолуккансыз. Ооба. Качан? 3 жыл мурун. 3 жыл мурун менин сүрөтүмдү карикатуралап, антифанат Анжелика деп баягы укмуш мода болуп кеткен. Антифанат деп баягы фанат деген антиге өтүп кеткен да. Анын оюндагыдай болбой калам. Негизи эч качан адамды көмөр тутпаш керек. Мен чыгармачылыгымды жактырат, демек ырларымды угуш керек. Эч качан мени өтө сүйүп албаш керек да. Мен анын оюндагыдай идеалдуу адам болбой калышым мүмкүн да. Балким мен мүнөзүм жаман, ал каалагандай эмес. Мен бир адам каалагандай боло албайм да. Вот хотят, чтоб вот Анжеликанын мындай болуусун каалашат, тигиндей болуусун каалашат, урушса дагы жылмайганын каалашат. Бирок мен андай идеалдуу эмесмин да, мени күмүр туткандай. Ошон үчүн мени күмүр тутпагыла деп айтам да. Ал адамга жакпай калган, мен кетип баратып сүрөткө түшпөй койгон. Ошол күндөн баштап ал мени жек көрүп баштаган да. Болду, себеби бирөө эле. Анан отуруп алып, ар кайсы нерселерди, сөздөрдү жазып, баягы Google'дан, телефондо бардык нерсе өчсө да кайра калыбына келтирсе болот экен. Бардык нерсени көрүп, тилекке каршы клевета. Тилекке каршы бирөөнү бирөө каралоо деген азыр бизде берене жок экен. Закондо баягы ошол нерсени алып койгон экен да. Ошондуктан мындай колуң сынды да, ал адамды бирдеке деп ага айтыштан эмне үчүн мен жөнүндө мынтип айтасың деп да айтканга мен эч кандай эмем жок да. Айта албайм да, эми айткым келип атса айтам да дейт. Вот мен айткым келип атат, сага деле келип айтат. Вот мен сени жаман көрөм, эмне кыла аласың? Мен сенин жөнүндө жамандай бергем, жамандай дагы берем. Что ты мне сделаешь деп коет да, көзүңүзгө карап элечи. А сиз кантип айтасыз? Жок, мени жакшы көр дейсизби? Мен жөнүндө жазба деп. Мен жазгым келип атат, мен жазам дейт. Мен ошондон кайф алып атам, мен ошондон ырахат алып атам. Мен сени жамандап, өзүм терең жакшы дем алып атам десем, мен эмне деп жооп бере алам? Эчтеке деп жооп бере албайм да. Бирок сабырдуулук керек. Эч качан ачуулук менен жооп бере калып, же бир нерсе жасай калбаш керек да. 14-чү суроо. Жашооңуздагы кыйын күндөрдү кантип жеңесиз? Семедей болуп атасыз го. Сен ордунда болгондо мен балким ичип кетмекмин дегендей. Көбүнчө ушинтип түшөт да. Кантип чыдайсың ушунун бардыгына деп. Эки эле тандоо бар да жашоодо. Бактылуу жашаш керек, же сонун жашаш керек. Башка менде тандоо жок. Сонун жашашым керек, же абдан бактылуу болушум керек. Экөөнүн бирөөсүн тандап эле жашай берем. Кыйын күндөр мага күч берет. Кыйын күндөр мени күчтүү кылат да. Мынтип ошол ар бир кеткен катарчылык, ар бир кеткен баягы жаңылып алган нерселер мени кайрадан түздөйт. Оңдойт, өзүмө мотивация берет. Кайсыл бир мотивация бере турган китепти окубайын, кимдин тренингине барбайын, өзүмдүн басып өткөн практика жолум гана мага бир кандайдыр бир өзгөчө күч берет экен да. Бул менин жашоом деле эмес, сиздин да жашооңузда. Ар бир көрүүчүнүн, ар бир жөнөкөй адамдын деле жашоосундагы мотивация буга чейин сен кандай жашагансың, азыр кандай жашап атасың. Буга чейин кимдер сени курчаган, азыр сени кимдер курчап атат. Демек сен жакшы жолдо баратасың. Демек сен жакшы тепкичте көтөрүлүп баратасың. Ошол эле Гүлжан Атаканова эжекебиз айткандай, буга чейин мен базарда иштеп жүргөн болсом, азыр мени деген канча миң адам Гүлжан Атаканова катары тааныйт. Мен азыр шүгүр, мисалы үчүн баягы нан сатып же бирдеке кылып жүргөн жерим жок. Мен кичине жакшыраак жумушта иштеп калдым дегендей да. Өзүбүзгө өзүбүз мотивация бере алабыз дегендей. Мен деле ошол, балким буга чейин бирөөнүн колунда бекер атактуулук үчүн, өзүмдүн хоббим үчүн бекер бирөөнүн колунда иштеп жүргөн болсом, азыр кандайдыр бир менин ошол саатым, убактым акча менен ченелет. 15-чи суроо болсун, бул акыркы суроо. Инстаграмдагы катталуучуларыңыздын саны 2 миллиондон ашты. Дагы планыңыз кандай алдыда? Бир күндө канча саатыңызды негизи эле Инстаграмга коротосуз?
миллионго жеткенге чейин абдан кызык болгон бизде. Инстаграм жаңы башталганда менде 5000 катталуучу бар болчу да. Эң эле бул максимум деген менин бир сүйүнүч бактым. 5000 адам мени окуп атат. Вау, 100 адам мага лайк коюп атат деп. 2012-жылдан беримин Инстаграмда. Демек 8 жылдан ашып деле калды. Ошондо билген эмесмин ушинтип 2 миллион болуп кетет деп. Чындыгында инста жылдыздардын мисалы үчүн Мисси Элиоттун гардеробун көрсөтсө, толтур Adidas болсторун көрүп, кантип эле ушунча бут кийим болсун адамда депчи көрсө, баягы интернет соцсеттер аркылуу баягы дүкөндөрдү жарнамалаганда көптөгөн товарлар коробкалап келе берет экен жарнамага. Тамактар келе берет экен, өзү эле дегустатор болот экенсиң, анан ой пикириңди бөлүшкөн инсан болот экенсиң. Азыр мурун мисалы үчүн бир нерсени жиберип туруп пост сураса, азыр мындай: жакса, өзүңүздүн катталуучуларыңызга сунуштап коюңуз. Жөн гана демек ошол белектер мага келип атат да, менин балким эмгегим үчүн. 2 миллион азыр подписчик болгонду мен көп сезген деле жокмун. Баягы кубанып койдум. Анткени 1.8-1.9 болуп келатып, 2 болуп калды да. Азыр биз дагы чоң этапты көздөй кетип атабыз. Бул балким ошол интернет деген бул бир эле мамлекетте эле тура бербеш керек да, каралып. Бул деген өсүш керек. Интернет жылдызы дүйнө жүзүнө таанытат да негизи. Эмне үчүн, мисалы үчүн, биздин өлкөбүздө менин аккаунтум аркылуу башка дүйнө жүзүндөгү инсандар дагы көрбөсүн. Мен буюрса жакшы биздин кооз жерлерибизди, борборубузду, Бишкегибизди геолокациясы менен ыргытам. Ошол жерге келип точно ошол меникиндей сүрөт жасагысы келиш үчүн. Демек туризмди өнүктүрсөк болот бул жаатында. Жерибизди көрсөтсөк болот, сууларыбызды. Азыр Россия жылдыздары менен биргеликте дагы бир жакшы тоголок бир круг жасаган жатабыз. Ынтымак жылдыздарчылар боюнча. Мени кубандырганы бул Казакстандын мынакей азыр биринчи кругунда мен биринчилерден болуп катышып баштадык. Эң алдыңкы жылдыздар менен круг жасадык. Кайрат Нуртас, Эрке Исмахан, Баян Максат кызы кимдикинде максималдуу түрдө подписчиктер бар. Эми буюрса кийинки жылдыздар да айтпай турайын, бул Россия жылдыздары болот. Мен каалайм ошондой мега чоң оюндарга дагы биздин элибиз катышып, ошол жактагы чоң суммадагы акчаларды биздин элибиз дагы утса экен дейм да. Сонун болду. Өзүм өз колум менен $700 бердим. Бир үй бүлөгө эртең квартирабызды кантип төлөйбүз деп отурган эжеке экен. Анан дагы экөөбүз да ушундай акча алышты, 56 миңден. Бул сонун эле нерсе. Бул заманга жараша баягы мурунку лотереялардай эмес, эми катталуучу бекер эле катталат, эч кандай лотереялык билет албайт. Жашоо ошентип өзгөрөт экен да. Эртең дагы эмне болуп кетет, Инстаграмга окшогон дагы бир нерсе ачылып кететпи, аны билбейм. Көбүнчө мына азыр ошол YouTube, Инстаграм болуп атат. План көп. Азыр жарым жылдык мен гиф баштадым. Мен өзүм ошол команда менен биргеликте 1 миллион сом ойнотуп атабыз. Күндө жөн эле катталуучуларга 10 миңден баштап 1000 сомдон 10 миңге чейин беребиз. Каалагандай. Анан көптөгөн бизнес аккаунттарга катталуучуларды берип, алардын дагы бизнесин кетишине, алар дагы иштешине, элдерге өзүнүн компаниясын тартуулаганга биз жардам бергибиз келет, себепкер болгубуз келет. Демек, эл менен эл болуп аткан учурубуз. Ошондо канча саатыңызды коротосуз Инстаграмга? Мурун көп коротчумун, азыр аз коротуп калдым, аябай эле. Аз көп болгондо канча саат? Бирөөлөрдүн аккаунттарын карап көп алак ситкенсиң да. Анан мен азыр эч кимге катталбагандыктан Инстаграмга кирсем өзүмдүн эле аккаунтумду кайрачып кетем да. Эң негизгиси маалымат. Азыр кандай маалымат киргизишим керек? Бир күндө максималдуу турдө көрсөткүч бар менде Инстаграмда 1 саат коротот экенмин. 1 саат. Бүгүн сиз 1 саат Инстаграмда отурдуңуз деп саат убактысы чыгат. Буга чейин меники максималдуу бир 5-6 саатка чейин болуп кетчү. Бул эртең менен жарым саат, анан да жарым саат рулда кетип атып, пробкада отуруп атып, анан уктар арасында албетте. Бир саат же 1,5 саат кетет да убакыт. Баарын көрүп чыккыча. Досторум бүгүн каяка барды, ким каякта сторис эмне кылып жүргандай. Азыр акыркы бир айда бир да сторис көрө элекмин. Бүт бардыгы биздики иш болуп атат. Азыр ушул кайрымдуулук менен жүрүп атканда колуңа телефон дагы тийбейт экен. Азыр клип тартып атабыз, кечөө клип тарттык. Бүгүн, эртең, буюрса байма-бай чыгармачылыкты иштетип аткан мезгилибиз. Рахмат, Анжелика, сизге берилген 15 суроо ушулар болду. Жактыбы сизге? Абдан жакты.
буга чейин эч бир инсанга айтпаган сөздөрдү дагы айттым окшойт. Бул маектешкен адамдын да бардыгы. Ошол абдан сонун сиз менен отуруп маектешип сырдашканым мен үчүн дагы абдан бир аз да болсо жан денем жеңилдеп алды. Ооба. Ошол бардык сиздердин көрүүчүлөрүңүздөргө негизи эле мынакей бардык инсандарга ысык, жалындуу салам жолдоймун. Бардыгыңыздарга кааларым аракет болсун, береке болсун үй бүлөңүздөрдө. Кыйын күндөр болот, кыйын күндөрсүз жашоо эч кимде болбойт экен. Ошол кыйын күндөр бизди алдыга жетелесин. Ошол кыйын күндөр биздин эң бактылуу күндөрүбүз болсун. Кийин эстегенде. Рахмат, эфирге келип убактыңызды бөлүп, ушул жерде отуруп, жагымдуу маек, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн. Мындан аркы иштериңизге ийгилик каалайбыз. Кармаган орозоңуз кабыл болсун. Чоң рахмат.